Саламатсыздарбы биздин урматтуу YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү биздин рубрикабыз ишкер айымдар, тактап айтканда алдыйы бар ишкер айымдар деп айтып койдук. Анткени өзүңүздөр байкагандай акыркы кездери биз кичинекей баласы бар, ошол эле учурда параллель түрдө дагы ишкерлик жаатта өздөрүн сынап жаткан айымдарды тапып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз өзү 5 жылдын ичинде 3 бала төрөп, ошол 5 жылдын ичинде эле 2 дүкөндү ачкан ийгиликтүү ишкер айымдардын бири, блогер айым Абышева Бегайым. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Азыр кичине толкунданып аткан кезим. Ошо маегибиз кызыктуу болот деп ишенем. Бегайым, толкунданбаңыз. Бул биздин көрсөтүүбүздүн демекчиси дегендей. Алдый каналыбыздын Алдый дүкөнүнөн Бегайымдын эң кичүү баласы Мухаммад азыр 7 айлык экен. Ошо баласына сизге делек. Чоң рахмат. Дайыма ушул магазинден кийинебиз. Силерге чоң рахмат. Бегайым, айымдар, ишкер айымдар төрөп, анан дүкөн ачкан айымдарга сиз кирет экенсиз. Ушул 5 жылдын ичинде 3 баланы төрөптүрсүз. Анан 2 дүкөн ачканга жетишиптирсиз. Балдарыңыз, кыздарыңыз, уулуңуз аябай кичинекей жашта эле экен. Эмне болду? Төрөгөндөн кийин бир эме болду? Андай орусча айтканда бир второе дыхание ачылды. Жок, мен дайыма эле иштеп көнүп калгам. Мындай сөзсүз түрдө бир нерсе кылып турушум керек. Анан турмушка чыккандан кийин эле, аз убакыттан кийин эле жумушка чыга баштадым. Иштеп, анан биринчи кызымды төрөгөндөн кийин деле иштеп жүрө бердим. Анткени ал аябай тынч, спокойно болчу, жата берчи. Анан бирок балдардын баары бирдей болот экен деп, анан айырмасы көп эмес, экинчи кызым төрөлдү. Анан ошо экинчи кызым төрөлгөндөн кийин үйдө отуруп калдым. Үйдө отуруп, бирок анда деле жөн отура албай, пижама менен бизнесимди баштагам. Ошондо үйдө отуруп онлайн магазин кылып иштечүм. Ошол анан кийин эле магазин буюрса. Демек төрөткө чейин, турмушка чыкканга чейин эле сизде ушундай ишкерликке эме бар болчу экен, мындай. Ооба, ошо дайыма эле 17 жашымдан бери иштейм. Ошондон бери эле иштеп көнүп калгам. Пижама саткан дүкөнүңүз жабылып калдыбы ошондо? Болбой калдыбы? Жок, анда мен мындай чоң кылып дүкөн ачкан эмесмин. Онлайн эле магазин болчу, үйдөн эле отуруп иштечүм. Анан бул магазинге ал мындай убактылуу иш деп эсептейм. Жаңы жылдын астында 8 март, февраль ошол убакыттарда эле иштейт. Анан кийин токтотуп коем, анткени ага көп убактым азыр кетет. Жаңы ачып иштегенде мындай узак эле мүнөт алып барып жүрдүм. Азыркы тандаганыңыз бул бут кийимдер экен. Бут кийимдер демек жай кышы күзү деле көтөрөт экен да. Ошон үчүн ушуга токтолдуңуз. Бут кийим, ооба, бирок бул негизи бут кийимдин окуясы аябай чоң десем болот. 12 жыл мурун эле башталган окуя. Ошондуктан башка нерсени ойлобой эле бут кийим деп. Анда ошол 12 жыл болсо эмнеден башталды? Айтып койсоңуз, кайсы эмне үчүн бут кийимди тандадыңыз? Эмне үчүн көйнөк эмес? Эмне үчүн ошол эле пижама эмес дегендей? Мен ошо 17 жашымда, эми анда жаш болчумун, кой иштейин, өзүм тың болоюн деп, эми кыздар эрте өсөт эмеспи? Анда ошондой ойдо жумуш издеп иштеп баштайын деп ойлодум. Анан анда окучумун, биринчи курста болчумун. Анан ошого карабай экөөнү бир алып кетейин деп жумуш издеп баштагам. Анан курсташ кызым айтып калды, ошо шаардын бир магазининде сатуучу кыздар керек болоптур, ошол жерге барып көрбөйсүңбү деп. Анан макул деп ал магазинге бардым. Колумда эч нерсем жок, резюме жазганды билбейм. Резюмени жазсам деле өзүмдүн аты жөнүмөн, анан ушул жерде окуйм дегенден башка жазуучу эч нерсе деле жок болчу. Анан барып айттым, ушундай силерге сатуучу кыздар керек болоптур, мен жумуш издеп жаттым эле деп. Анан дароо эле эмемди сурады, возрастымды сурады. Анан бирок анда 17 жаштамын деп айткан эмесмин, алдап койгом, 18 жаштамын деп. Анан бирок окуйм деп айткам. Анан 2 күн иштесем, 2 күн окууга барып жетишип ушинтип турам деп. Анан алар болсо биз алып алганбыз,
сатуучу кыздарды, анан тилекке каршы бизге кереги жок деди. Анан анда да болбой бир номеримди таштап кетейинчи, болуп калса чалып коюңуздар деп. Анан ошо номеримди калтырып, аты жөнүмдү жазып, ошол жерден калтырып кеттим. Анан үйгө барып күттүм. Телефонумду кайра чыгарып карай берем. Анан ошо 3-күнү дегенде чалышты. Чалып бизге складка кыздар керек болуп атат, келе аласыңарбы деди. Анан ооба барам деп эле ошентип иштеп, зарплатасы анда 8.000 болчу 12 жыл мурун. Ага деле макул болуп, анан иштеп баштадым. Складта иштеп, ал жерден мындай бут кийимдер эме артикул менен болот эмеспи? Анан кийин сатуучу кыздар келип, артикулун айтып, анан размерин сурайт, анан ошолорду алып бериш керек. Анан складта дагы баардык бут кийимдер өзүнүн артикулу менен баары мындай порядок болуп туруш керек. Анан ошонун баарын сактап, жакшы бир показатель көргөздүм деп ишенем. Анан бир айдан кийин эле бир кыз кетип, анын ордуна сатуучу кыз иштеп баштады. Анан сатуучу кыздарга аябай кызыкчумун, анткени алардын алган акчасы да көбүрөөк болчу. Анан мындай живое общение көп болчу. Ар кандай кишилер келет да магазингечи. Анан ошого кызыгып, суранып аябай анан сатуучу болуп баштадым. Ошондо жалпы ошол дүкөндө канча жыл иштедиңиз? 2 жылдан ашык иштедим. Андан бөлөк башка бут кийимдер саткан дүкөн иштедиңизби? Жок, андан башка иштеген эмесмин. Ошол жакта анда бут кийимдерге болгон сүйүүңүз ошол жакта башталган. Ошол жерден башталган. Анткени мындай 17 жашка чейин мага ата-энем бут кийим алып берчи, же алар акча берсе барып өзүм алчумун. Анан ойлонуп көрсөм, мындай сапатын карабай, келбетине эле карап алып берчүкенмин да. Кожа эмеспи, ал мындай такыр значение эме. Анан кийин ошондон баштап мындай экен да, бир жолу мындай нукура териден бут кийим алып кийсең, андан кийин мындай башка бут кийим кие албай калат экенсиң. Ошондон баштап сүйүүм башталган бут кийимге. Анан магазин чоң болчу, аябай көрүп эле, менде ушундай магазиним болсо деп аябай кыялданчу экенмин. Бирок эми анда мүмкүнчүлүк жок болгон да. Бегайым, сиз бут кийим сатсаңыз, элдердин бут кийимдерине карай берет окшойсуз, Ооба. Сөзсүз түрдө карайм. Бирок бул айтсам 12 жылдан бери бут кийим карап келатам да. Да привычка болуп калат экен, карап, байкап, кээ бирде тааныш фирмалар болуп калат, анан сүйүнүп коём. Менден албаса деле мындай тааныш фирма болуп калса, мен муну билем депчи. Биз бала кезде ата-энеңиз айтып калчу эле, бут кийимди жакшы кийгиле, жакшы кийсеңер күйөөңөр жакшы болот деп. Ошол уктуңар беле? Уккан эслеңиз? Мен эмеде уккам да, киши бут кийимин кандай кийсе, жашоосунда да ошондой киши дегенди уккам да. Таза кийсе таза деп. Таза кийсе, мындай өзүнө тыккан ушундай киши деп. Эгер мындай жаман кечке айрылып берет го бут кийимичи. Түтпөйт го бут кийим. Анан алардын да жашоосу ошондой мындай бир суматоха да деп уккам да. Бирок чынбы чын эмеспи билбейм. Ал бир Кудайдан болуш керек. Ошо. Эми дүкөндүн атына келсек, дүкөнүңүздүн аты Мио дейт экен. Бул эмнени түшүндүрөт? Мунун дагы окуясы бар. Мен 2014-2015 жылы мен мамам негизи Италияда иштеп, ошол жакта жашайт. Анан мамам как раз өзүнө чакырып, анан мен тиги жумуштан, тиги магазинден чыгып, анан мамама кетишим керек болот. Анан Италияда мындай картасы бут кийим сапог немесинде го, анан формасы. Формасында. Анан ошол жерге барып дагы бирок мындай ойлонсом, кичинекей кезиме барсам, картадан ошону көргөндө, кызык, ошол Италия кызыктырчу экен да, эмне формасы бут кийимде экен деп. Анан эми анда биздин кичинекейибизде самолет деле жок, мындай учам, көрөм деген деле жок болчу оюмда. Анан ошентип мүмкүнчүлүк болуп, мамам кел деп калып, ал жерге барып, анан Италиядагы өзүнүн бут кийим менен эметет го, кандай десем, даңазалайт. Анан ошол жерден барып, андан да күчтүү болуп, ал жактан дагы итальянский бут кийимдерди көрүп, аябай кыялданып, анан ошентип 1 жылдай жүрдүм Италияда, аяктан да иштедим. Сиделка болдум, кичинекей балдарга нянечка болдум. Эми жаш болсом дагы ошентип коймамдын мойнунда отурбайын деп аракет кылып, анан биринчи чоң акчаларымды ошол жерден тапкам, Италиядан. Анан келип, ошондо Мио эмнени түшүндүрөт? Мио болсо ошо итальянскийден мой деп эсептелет да, переводится мой деп. Мой, анан мой магазин обуви деп полностью эме. Кыргызча айтканда меники экен да? Меники болуп калат да, кыргызча айтканда ооба.
Mio shoes деген менин бут кийимим. Менин бут кийимим деген. Менин бут кийимим. А демек бунун атын Италия тилинде койгонуңуз анда демек биякта көбүнчө сиздин товарыңыз Италиядан келет экен да? Жок, товар Италиядан келбейт, товар азырынча Турциядан келет. Бирок келечекте азыр мага менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Жол түзүп атабыз. Буюрса итальянский да бут кийимдерди алып келгенге пландарды коюп атабыз. Сиз ошо Италияда кичине болсо да жашап калыптырсыз. Азыр көп эле мисалы аялдар кийимдерин саткан дүкөндөрдө итальянский деп эле кийимдерди сатып атат да. Ошол сиз кандай деп ойлойсуз? Ошо Италиядан чындап эле алып келдиңби? Чындап эле Италиядан алып келет. Бирок же Кытайдан тиктирип эле итальянкын алып алыптырчы? Жок, Кытайдыкы эми кийимди билген кишилер билет да сразу эле кайсы Италияныкы. Италияда көбүнчө лен, шелк ушундай материалдар башкачараак болот да. Анан эми Кытайда деле сонун кийимдер бар сөзсүз түрдө. Бирок итальянкы башкачараак болот. Анан көп эле Италиядан алып келет чын эле. Бирок Италиянын өзүндө бир өзүнчө бир шаарчаларында гана сатат да. Мисалы фабрикалары бир шаарда, ошол жерден гана алса болот да. Анан Италия десе Италияга барсаң бүт эле магазинде мындай Италия боло бербейт. Аякта Китай көп, аябай Китай көп да. Китайдын кийимдери көп, магазиндерде аябай көп. Ошол. Бул дүкөндү өзүңүз эле ачтыңыз да? Же мындай бир сөзсүз түрдө же курбуңуз менен ачтыңызбы же кандай? Сөзсүз түрдө поддержка болду ата-энебиз тараптан. Анан байкем экөөбүз биргеликте ачканбыз. Анан азырынча мен өзүм жалгыз алып барып жатам. Байкеңиз бир тууган байкеңиз? Бир тууган байкеми. Азыр ал байкеңиздин бул ишмердикте бир эмеси барбы, үлүшү барбы же жокпу? Азырынча биз өсүүдөбүз. Акчабыз алган каражатыбыздын баарын эле кайра магазинге жумшайбыз. Анткени бут кийимге негизи аябай көп каражат керек, көптөгөн күч керек. Ошо. Байкеңиз демек бул жерде как мындай спонсордук катары катышып жатабы, же? Туурабы? Ооба. Ошондой кылып сизге финансылык жардам көрсөтүп жатат. Экөөбүз ошентип чогуу. Жолдошуңуз эскертип кетсек, жолдошу белгилүү ырчы Арсен. Арсен жардам бере албайм деп койду. Жок, эми мындай байкем менен аябай жакынмын да, негизи аябай жакынмын. Анан ата-энем дагы бир нерсе кылгыла, жашсыңар, азыр ар бириңер өзүңөрдүн үй бүлөңөргө мындай жардам болгудай бир нерсе кылып алгыла деп ошенткенинен байкем экөөбүз биргеликте эме кылдык. Эми сөзсүз түрдө мен болгон жерде жолдошум дагы бар, Арсен дагы, ал дагы кээ бирде товарга, тиге буга дегенде акча берип турат. Ошо. Азыр бул экинчи дүкөнүңүз, эмне үчүн бул деген бул сода борбору, балдар сода борбору деп детский торговый центр деп айтылат да, Ташрабат. Эмне үчүн бул локацияны тандадыңыз? Мен башка магазинме, башка орун издеп жүрүп, анан көп эле жерде же арендасы кымбат, же болбосо мага жакпай калат. Анан бул жерде таанышыбыз болуп калып, анан кийин местолорду көргөзүп калды бутиктерде. Анан келип көрүп, анан ойлонуп көрүп, анан өзүм деле экинчи кызым төрөгөндө үйдө отурганда балдарга кийим аласың да, анан албай эле коеюн деген болбойт да, балдарга сөзсүз түрдө барып кийим алыш керек. Анан ошенткенде ойлонуп кеттим да, бир барсаң негедир Ташрабат келет да оюңачы, детский магазиндер ушул жерде көп деп. Анан ошондой барганда аял киши өзүнө дагы бир нерсе алып калсам деген ойдо, мындай бул жерде жүрүп, мисалы балдарын алып, анан биздин магазинди да көрүп, келип, өзүнө бир жакшы бут кийим тандап, же болбосо сумка алып калса деген эле ойдо болдум. Анан ошол. Тилегиңиз ишке ашып жатабы, буюрса болот абы? Азырынча кичинеден көнүп атат кишилер. Анан буюрса ошо баары алдыда деп ишенем. Бекайым, кээ бир эмелердечи, мисалы стилисттерди кээ бир айтат, бизде ошо сизден бул чөйрөдө иштегенде сурагыбыз келип атат да, мисалы сумкасы менен бут кийимин окшош турган, бул туура эмес деп айтат кээ бир стилисттер. Ушундай кийингендер туура эмес. Анан азыр сиз бул эмеде бут кийим анан аксессуарлар сатып жатпайсызбы? Ошондо сиз кандай кеңеш бересиз? Мисалы сумкага окшош бут кийим кийип тандашыбыз керекпи, же кайсы бир детальдары эле окшош болсо эле болгону? Кишиге жаккандай деп ойлойм, бирок мындай менин көз карашым образда бир 3 цветтен көп болбош керек да.
үч цветтен көп болуп кетсе, бул уже мындай концентрация кишинин, сен карап аткан кишинин концентрациясы жоголот болуш керек. Анан эгерде мындай сонун кылып кийинип алсаң, анан балким кээ бирде бут кийимиң менен сумкаң окшош болуп калышы мүмкүн. Кээ бирде экөө бөлөк болсо деле мындай жакшы көрүнөт эле болуш керек деп ойлойм. Бул демек өзүнүн ар бир кишинин өзүнүн тандоосу да. Демек кийим кийгенде 3 өң болуш керек экен, э? Мен ушинтип эсептейм да. Андан көбүрөөк өзүм мындай кошо албайм. Ошо. Бул азыр сумкаларыңыздагы бут кийим алганда эле сумка алып кеткендер бар экен да, же сумка үчүн өзүнчө дагы бир аудиторияны издеп таап эмтесиңерби? Жок, көбүнчө магазиндерде бут кийим саткан жерлерде сумка дагы сатышат. Анан бул дагы таза териден, нукура териден. Анан Италиянын сумкалары белгилеп кетсем, Италиядан келген. Анан Италиядан демек канал таптырсыңар да? Ооба. Жакшы. Италиянын сумкалары мисалы Кытайдын сумкаларынан кантип айырмачылык, кантип билип койсок болот? Мисалы мүмкүн бул Кытайдыкыбы деп кардарыңар сурап калса, кантип айтып бере алсаңар айырмачылык? Ичинен фирмаларынан эле билинет, бүт жерде жазылган Италияныкы деп. Анан бизде көбү ошо Италиянын сумкалары менен иштешкендер мындай модельдеринен эле билишет да, Италияныкы экен деп. Анан ичинде бул жеринде баары жазылган да. Италияныкы деп. Эми азыр Кытай эли аябай шамдаган эл болот эмеспи? Алар жазуусунан бери бүт баарын коюп коюшат. Бирок кылышат, Кытайлар кылышат. Анан бир гана бул жерде мындай кожанын да түрлөрү болот да. Кээ бирде мисалы бизде кардарлар айтып калат да. Эмнеге силерде мисалы бир бут кийим 7900 сом турат могул. Мен ушундай эле барып көрдүм, 3000 сом экен дейт да. Ал деле нукура эле тери экен. Анан эми кичине башкача, бирок ал деле натуральный кожада деп түшүнөт да. Анан бул теринде эле түрлөрү аябай көп. Жука болот, калыңыраак болот, цельный болот, жанагындай бөлүнүп чогулган терилер болот. Демек булардын аябай эмеси көп да. Түрлөрү көп. Сиз бул жердеги азыр бут кийимдер кайсы өлкөнүн бут кийимдери? Турцияныкы, анан жашыраак кыздар азыр под бренди деп сураганынан алып кичине иштетип көрөлү деп алып келгенбиз. Анан ошол. Под бренди дегендер репликалар десилер, бирок Instagram баракчаңарга жүктөбөйсүңөр, э? Жүктөйбүз. Стористерге. Азыр мындай ишкерлердин арасында болуп атат. Репликалар жүктөсө эле блоктоп салып атат. Андай учурга кездешеликсиңер экен да? Андай учурга кездешеликпиз ошо. Эгер билбегендер болсо, анда эгерде сиздерде кандайдыр бир под реплику бир товар сатсаңыздар, ошону Instagram баракчаңызга жүктөсөңүздөр, ал баракчаны блоктоп коюшу мүмкүн, баракчаңызды жоготуп алышыңыз мүмкүн. Муну көп жанакындай футболка сатып жүргөндөр, халат сатып жүргөндөр деп ушу билип калышты да. Сиздер азыр бул учурга туш боло элексиз, туш боло элекпиз, бирок ошону азайтыш керек. Кыздар да кеңеш айтып атышкан. Ошо. Бул эме репликалар ошондо бул Кытайдан келет экен да? Булар Кытайдыкы. Сиз айтып атпайсызбы, бул эме көбүнчө Турцияга басым кылып атасыз го? Көбүнчө. Кытай өзү жакшы бут кийим чыгарбайбы? Кытай чыгарат, Кытай сонун бут кийимдерди чыгарат. Мисалы бут кийим көп алгандар, жана биздин эле чоң магазиндерде Кытайдын бут кийимдери бар, фабричный Китай деп айтышат да. Аны эмнеге айтып кетет, анткени Кытайдын дагы товары түрү аябай көп. Мисалы сизге бир бут кийимди көргөзсөңүз, канча сомдугун тигип берели деп эле айтат да. 1000 сомдук, 2000 сомдук, 3000 сомдук же 5000 сомдугун деп. Ал жерде дагы теринин түрү болот, фурнитура ар кандай болот, түрлөрү көп да. Ошондуктан Кытай аябай чоң. Кытайда сонун натуральный кожадан, аябай Италиядан отличиясы жок, же болбосо бир брендтерден отличиясы жок, көп нерсени алсаңыздар болот да. Ошо бирок сиз өзүңүз Кытайга басым кылбай жатасыз, же Кытайга бара элек үчүн? Кытайга бара элек үчүн. Эгер мындай канал тапсам деле болот да, бирок мага аябай баргандан кийин барып, көрүп, кармаган аябай важный да. Ошонун негиздөөчүсү менен таанышып, сүйлөшүп, ошол нерсе мага өтө көп нерсени нерсеге басым кылган. Бул жолуктарды да, шарттарды да кошуп кеттиңиз. Булардын баары ушу бут кийимдерге аксессуар катары кетиптир, да? Аксессуар катары кетет. Жолуктарга мен өзгөчө бир сүйүүм бар. Өзгөчө бир сүйүүм бар жолуктарга. Анан мен эжелерим баары жолук тагынышат.
Анан ошо эжем сунушу экөөбүз эметели деп. Эжем негизи өзү жоолуктар менен иштейт. Андан кийин мага да магазинге коюп көрөлү деп алып иштетип атабыз. Жакшы, жоолуктарды көп эле кыргыз айымдар жакшы көрөт экен. Өтүп демек нары бери өткөндө кирип алып турушат. Ошо. Сиз деген азыр 3 балаңыздан кичинекей жашкараак экен. Жардамчыңыз барбы же кандай? Ким жардам берет сизге? Жардамчым жок. Апам бар, кайненем. Ошо азыр кичүү баламды карап берип атат. Апама чоң ыраазычылык. 2 кызым болсо бала бакчага барат. Ошо анан бала бакчадан өзүм алып кетем, үйгө барып, анан үй тиричилиги башталат. Ошондой. Азыр бул экинчи дүкөнүңүз экен. Ошондо биринчи дүкөнүңүздө соода көбүрөөк болсо керек, же экинчисинде көбүрөөк? Биринчи дүкөндө көбүрөөк, анткени ал жерге уже эл көнүп калган. 1 жыл мурун локациябызды алмаштырганбыз. Ага деле карабастан Кудайга шүгүр, кишилерибиз келип атат. Өзүбүздүн покупательдерибиз бар. Алар сарафанный радио болуп кетет. Алар тааныштарын айтып, туугандарын айтып. Ошондо сиздин бут кийим саткан дүкөнүңүз, негизи эле Бишкекте мындай бут кийим дүкөндөрдү өзүңүз мындай анализдедиңиз да, канча дүкөн бар экен санап көрдүңүзбү? Санап көргөн эмесмин, бирок көп эле, конкуренция көп, Конкуренция көп эле, бирок мен 2 главный конкурентим бар дебейм. Тамаша. Жок, мен негизи ал 2 магазинди көбүбүз эле билебиз, эң чоң тармактарда магазиндер. Анан ошолорду сиз өзүңүз ошолорду конкурент көрбөйм, даже азыр тамашалап айтып койдум. Мындай ошолорду көрүп, ошондой болуп өскүм келет да. Мындай майда магазиндер аябай эле көп, ассортименти жакшы көп, суктанып эметет экенсиз да. Ооба. Мындай бирөөнү мындай враг катары көрүп эч кимди андайым жок. Анан бирөөнүн страницасына кирип атайын, изилдеп, карап деле эме кылбайм. Өзүмдүн ишимди алып кете берем. Өзүбүздүн клиенттерибиз бар, ар кимдин өзүнүн рызкысы бар деп ишенем. Ошондо сиздин дүкөнүңүз, сиздин бут кийимдериңиз башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Италиядан эгер алып келбесеңиз, атыңыз Италия тилинде болсо, ошондо айырмасы деле көп деле эмес, эми ар кимдин өзүнүн вкусу менен. Анан бут кийим аябай көп болбогондуктан ар бир модельди өзүбүз барып тандап, же болбосо бара албай калсак, тиякта адистер бар, ошолор менен видео связь менен сүйлөшүп, көрүп, ал кийип көрүп, атайын бүт колодкасын сурап, эмнеден эметилген, подошвасы эмнеден жасалган, бүт баарын карап, тактап, анан заказ кылып алабыз. Ошол мүмкүнчүлүк болсо, эми азыр кичинекей балалуу болуп калгандан бара албай калдым. Мындай өзүм барып тандап баарын эметип келем. Бут кийимдерди баарыбыз билгендей эле, мындай дүңүнөн алганда 6 размери менен аласыңарбы? Бир модельден мисалы 5 размер. 5 размер. Ошо 5 размердин баары бирөөсү өтпөй калат да тура. Ошондо эмне аласыңар? Арзаныраак бересиңер же кандай аласыңар? Ооба, бир линейкада 8 бут кийим болот. 5 размер, анан 3 повтор болот да. Анан повторду эми мындай ходовой размерлерди алабыз. Анан бизде көбүнчө мындай 36, 37, 38 көп өтөт да. Анан 39, 40 кичине азыраак өтөт. Бирок бул дагы убактысы менен болот. Эмнегедир бир кезде аябай көп 36, 37, 38 өтүп кетет. 39 менен 40 калып калат да. Кээ бирде тескеринче чоң размерлер батыраак өтүп кетет. Анан мындай точный анализ жок, түшүнбөйсүң да. Анан бирок көбүнчө 39, 40 калганда 50% скидка менен деп салабыз. Демек, басым чыгарганда баарына тең бөлүп туруп, анан бир размерин бөлүштүрүп коюп кеткен басына, ошондо кандай? Жок, басын бардыгына эле мындай биздин расходду жапкандай кылып эле санап, анан кийин бизге дагы киреши болгондой кылып санайбыз. Аябай деле көп кошуп эме кылбайбыз. Мисалы 50% арзандатуу болгондо бул бут кийимдин гана баасы да, чыныгы баасы, бут кийимдин Турцияда болгон баасы. Анан ага доставка бар, аренда, иштечү кыздардын акчасы, алар кирбей калат да. Бегайм, сиз мындай эмеңиз аябай орусча айтканда спокойно экенсиз да. Ушинтип эле 3 баланы да төрөп коюп, анан 2 дүкөндү да иштетип, ошол эле убакта өзүңүздү жакшы алып жүрөт экенсиз да, мындай тынч алып жүрөт экенсиз. Бунун сыры эмнеде болот экен? Же өзүңүз дээриңизден эле ушундайсызбы же? Өзүм эле негизи мындай спокойноямын, анан эми үй бүлөдө ар нерсе боло берет эмеспи? Үйдө кээ бирде мындай
балдарды катырышып алам. Жолдошум менен деле кээ бирде уруш талаштар болот. Анан бүт эле жерде тынч унчукпай эле жүрө берем деген жок эми. Ситуацияга байланыштуу да, бирок негизи өзүм эле мындай спокойныймын. Ошо. Бирок досторум менен мындай ачык эле күлүп, эметип, жыргап эле, каткырып дегендей. Ошо. Эми сиздин балдарыңыздын атасына келсек, атасы чыгармачыл адам, сиз ишкер айым экенсиз. Бирок ошол убакта эле үйдө да үй тиричиликте аябай мындай тың көрүнүп турат да, сиздин блогторуңузду карап эметсекчи. Чыгармачыл адам менен жашаган кандай экен? Ошондо биздин күйөрмандар, Арсендин күйөрмандары дагы мындай кызыгып сурайт болуш керек да, аларга кандай болот? Чыгармачыл адамдарга көп чыдай албай, алар көбүнчө үйдө көп азыраак болот да туурабы? Ошого мындай көп чыдабай кеткендер да болот экен. Сиздин учуруңузда кандай? Арсен кандай ата? Эми азыр жашаганыбызга буюрса 6 жыл болуп калды. 6 жылда эми көндүк бири-бирибизге, бири-бирибизди кабыл алдык десем болот толугу менен. Анан сөзсүз түрдө менин кемчиликтерим бар, жолдошумдун кемчиликтери бар. Анын графиги такыр башка, биздики такыр башка. Мен ошо айтып атпаймынбы, турмушка чыга элек кезимде эртең менен 8ге деле барчумун жумушка, 7ге деле барчумун. Анан эми үйгө келесиң, үйлөнгөндөн кийинчи үйгө келесиң, анан тамак аш жасап, анын болуп эле жатасың. Жолдошумдуку жумушу тескеринче кечки маал башталат да. Кечки маал башталат, кечинде выступлениялар болот, андан кийин студияга барыш керек, анан сөз жаздырыш керек, анан ушундай бир майда жумуштары көп да. Анан мындай башында түшүнбөстүк болду. Мен эмнеге эрте келбейсиң? Менин атам андай болгон эмес да. Менин атам үйгө убактысында келчи. Сөзсүз түрдө досторум менен деле жолукчу, тиги жерге, бул жерге барчы. Бирок мындай 9-10 ата деген үйдө болчу да. Анан ошону кабыл албай эле, мындай кабыл ала албай эле башында урушуп эле жүрдүк. Азыр көнүшүп калдыңар да? Азыр уже көндүк, көндүк. Анын толугу менен мындай жашоосу ошондой экен. Мен аны эч кандай мындай өзгөртө албайм. Өзгөрткөнгө туура келсе, бул анда ал өзүнүн жумушун ташташ керек болуп калат да. Таштап эле мындай биздей болуп эле бир аракет кылып жумуш кылыш керек болот. Бирок мен мындай каршы эмесмин. Көндүм, толугу менен кабыл алдым. Ал эми чоң эле адам, ошондой өзүнүн тандоосу да. Ошондо кабыл алган дагы маанилүү экен үй бүлөдө. Ооба, үй бүлөдө ошо любой нерсени мындай кабыл алыш керек да. Ошо жумушу ушундай. Балдарыңызга кандай убакытты кандай жакшы эле тең бөлүшөбү, сиз менен кошобу? Балдар менен эми көбүнчө күндүз үйдө болуп калат. Күндүз үйдө эле да. Анан шашпай туруп, ал кыздарыбыз садикке барат. Мен кичүү балам менен азыр апам айтып кеткендей эле апам үйдө. Анан ошол маалда кичүү балабыз менен убакыт бөлөт балабызга. Анан кечки маал кыздарды садиктен алат. Кээ бирде убакыт болбой калса мен барып алам. Баарын сүйлөшүп калабыз да чогуу. Анан кыздар эми 5 күн садикте болот. 5 күн садикте болгондо выходной күндөрү, дем алыш күндөрү кыздарды бир жерге чыгарганга аракет кылабыз. Же болбосо мындай иш күнү болсо деле кечки маал бир кафеге барып тамактанып келели, же болбосо кыздарды бир саат болсо да ойнотуп келели деп сөзсүз түрдө чыгарып турганга аракет кылабыз. Бул соода борборуна, Таш Рабат соода борборунун биринчи кабатында жалаң балдардын бут кийимдери дүкөндөрү көп экен да, өзүңүз байкап калсаңыз керек. Анан сиз өзүңүздүн бала бакчага барган 2 кызыңыз бар экен. Ошо бала бакчага барган кыздарыңызга бут кийим тандаганда сиз эми бул жаатта көп жыл иштеп калыптырсыз, адис катары уже билесиз да. Эмне кайсы жакшы, ошондо башка бизди көрүп жаткан ата-энелер балдарына бут кийим тандарда эмнелерге көңүл бурасыз? Бул жерден айтсам, мен кыздарыма кышкысын ортопедический жакшы сапогилерди алып бергенге барам. Же болбосо Турцияга барганда ошол жерден көбүнчө бут кийимди өзүм барганда эле ала келем да. Анан жайкысын, күзгүсүн, мындай
жакканын, өзлөрүнө жакканын мындай эме берем да, эркиндик берем. Тандап көрүшөт, алышат. Анан жайында болсо кроксы дегенде эле ошолорду кийет, эң мындай маанилүүгүн демек кышкы бут кийимдерге көбүрөөк маани бересиз. кышкы бут кийимдерге берем. Анткени алар менен кийип алып көбүнчө басып жүрүшөт. Эми жайкы менен деле көп басат, бирок жайкы бут кийимде анчалык көңүл бурбайм да азырынча. Бирок буруш керек, сөзсүз түрдө буруш керек. Баланын бут кийими жакшы болуш керек. Ошо. Бирок Кудайга шүгүр, балдардын буту менен эч кандай проблемалары жок. Сиз айтпайсызбы, бир жолу тери кожаный бут кийим кийген киши башка кийим бут кийим кийбей калат деп. Ошондо балдарыңыздын бут кийимдери бар кожанойбу? Жок, баары кожаный эмес. Ошо кышкылары, күзгүлөрү кожаный. Кээ бирде мындай тканевый эле бут кийимдер болуп калат, резиновый мисалы. Ошондой. Биз деле, например, мисалы жайында кроксларды кийип жүрөбүз. Ал деле мындай жогорку сапаттагы резина да. Бирок аябай удобный. Ошо. Сиз азыр айтып калбадыңызбы? Ар бир дүкөндүн бут кийимдеринин өзгөчөлүктөрү, мисалы, дүкөн ээсинин табитине да жараша болот дегенсизби? Ошондо сиздин табитиңиздей кадрларды көбүнчө келип алат экен да, ошондой болуп калат экен да. Мисалы, бул жерде азыр бут кийимдерди карасак, көбүнчө мындай молодежный деп коебуз, да, аял, мисалы, 50 жаштагы куракта аялдарга бут кийим эле барбы же? Жок, бар. Бут кийим бар. Бул жерде ассортиментибиз кичине азыраак да. Анткени бул торговый центр болгондуктан, анан бутик чоң эмес болгондуктан бизде склад жок да бул жердечи. Бул жака ошо мезгилге жараша алып келип турабыз да бут кийимди. Кышкыны мисалы азыр жаңы коллекциябыз келе жатат. Буюрса жолдо кышкы бут кийимдерди баарын алып чыгабыз бул жерден. Бул жерде жалаң ошо сезонго жараша эле бут кийим болуп калат да. Анан тиги экинчи филиалыбызда болсо, мен тандап атканда сөзсүз түрдө өзүмө жаккан бут кийим, анан дагы мындай улуураак муунду да ойлонуп кетем да. Мисалы, тайнем катары кишилерди, анан мындай жумшак аябай сонун болмок экен деп. Анан сөзсүз түрдө андай бар. Бирок бул бир 20% гана да. Бегайым, бул суроону бергениңиз эмне болуп атат да? Мисалы, балдар дүкөнүндө бөлүнүп кетет. Ымыркайдан 2 жашка чейин, анан 1 жаштан 5 жашка чейин, анан же болбосо өспүрүмдөргө ылайыктуу 10 жаштан 14 жашка чейин деп дүкөндөр бөлүнөт да. Кээ бир дүкөндөр 0 жаштан 14 жашка чейин баарын сатабыз деп коюшат. Бирок аякка барсаң баары ассортимент табылбайт да. Ошондо сизге окшогон сиздин чөйрөңүздө иштеген бул чөйрөдө бут кийимдер дагы адамдардын жашына карап дагы деле бөлүнөт экен да. Бөлүнөт. Сизде ошондо сиздин өзүңүздүн максаттуу аудиторияңыз, орусча айтканда целевая аудиторияңыз ошондо канча жаштан канча жашка чейин? Бир 18 жаштан 45-50 жашка чейин го деп ойлойм. Бирок эми бул кишиден дагы аябай көп нерсе көз каранды. Анткени мындай эми 60 жаштагы аял деп ойлойсуң да, ул эле аял экен деп. Бирок ал өзүнө тыккан жүргөн аял, мындай модно кийинген, мындай саркеч кийинген аял болсо, ал сөзсүз түрдө келип мындай жаш кыздар кийген бут кийимди кийип кетет. Анан карасаң сонун жарашып калат да. Анан кээ бирде мындай жашыраакты кыздар келет, бирок буту ооруган болот да. Анан алар болсо мындай жакшы жумшак бут кийим алыш керек да. Аны дагы сынаган болбойт, мисалы, модный албайт экен, удобный алат экен деп. Эми азыркы убакта көп эле киши, көп эле айымдар мындай удобствону да аябай карап калышты. Ошо анан кийин ойлойм, мындай ар бир эле келген киши өзүнө жаккан бут кийимин таап кетет деп. Мисалы, ишкерлер арасында, мисалы, Макдональдс алсак, элдин баары ойлойт да, гамбургерден алар эме жакшы сатышат. Бирок мындай алардын статистикасына келсек, гамбургерден мурун алар суусундуктардан көбүрөөк тыйын табат экен да. Мисалы, ошол эле коланы сатышат го, Пепси менен договор жок болсо керек аларда. Сиздин учуруңузда, мисалы, азыр бут кийим сатып атасыз, бут кийим, жоолук, анан сумка. Сыр болбосо кайсы товар көбүрөөк өтөт сизде? Бут кийим. Бут кийим эле. Бут кийим, сумка болсо, бул мындай для разнообразия деп койбоймбу? Киши келгенде бут кийим көрүп, анан мындай алаксы башканы көрүп, кайра бут кийимди көрүп, ошондой. Бирок негизги басым бизде бут кийимде эле. Эгерде бут кийимдерди сатпасаңыз, башка кайсы дүкөн ачмаксыз? Менин оюм негизи аябай көп. Аябай балдардын дагы кийимин ачмакмын, бирок кичинекей ымырка эмес, бир 4-5 жаштагы кийинген. Эмнеге ымырка эмес?
Билбейм, сиз барсыз дагы кичине. Кичинекей умуркай дегенде мен оюма мисалы алды эле келет да. Тиги биринчи кызым төрөгөндө бир эмеден инстаграмдан көрүп калгам. Анан ошо сиздердин названияңар үчүн баргам да. Алды аябай мындай сонун жылуу кылат экен кулагыңа депчи. Эмне үчүн 4-5 жаш? Эмне үчүн мисалы азыр кыздарыңыз чоңой элек да, 4-5 жашта ошого айтканыңызга караганда азыркы балдар дүкөндө көп болуп атпайбы? Ошондо сизге мындай сиз издеген кийимдер жок болуп атабы ошондо? Жок, эми ал ачам деген деле оюмда жок. Ачсам балким Мүмкүн азыр бизди сиз айтып атпайсыз, эгер бут кийим жок болсо ошону ачмакмын деп, ошол 4-5 жаштарга кийим саткан дүкөндүн ээлери көрүп жатса, Бегайым эмнени айтып атат, эмне жок болуп атат деп эске алгандайчы. Жок, баары эле бар. Балким мен ошо өзүм кыздарым ошол жашта болгон үчүн кызыганбы, азыр мисалы оңой сата алмакмын деп ойлойсуз да? Буга чейин кыздарым көп деле тандачу эмес кийимди. Азыр мындай аябай бир таттуу бир убакыт болуп атат. Магазинге барсаң да, муну алгым келип атат. Анан бир көйнөктү көрсө, бул көйнөктү алгым келип атат, бут кийим көрсө, ушуну алгым келип атат деп мындай. Алардын да кичинекей балдардын дагы мындай бир тандоосу бар да. Эми кээ бирде аябай мындай розовый болуп кетет. Бирок эркиндик берип, эми макул деп кичине эме кылып атабыз. Анан ошо. Бирок эми менимче азыр магазин аябай көп. Каалаган нерсеңизди тапсаңыз болот. Демек, ошондой. Бегайым, сизди өткөндө блогуңуздан көрүп калдым. Иттик менден кетти, менин балдарым менен энеси орус тилинде сүйлөшөт экенмин, кыздарым ошон үчүн орусча сүйлөйт, эмне аракет кылам деп. Анан Арсен өзү биз кыргыз ырчы деп билебиз, кыргызча ырдайт, боюнча кыргызча ырдайт го. Үйүңөрдө балдарыңар менен ошо кандай тилде сүйлөшөсүңөр? Ушул тил маселесин өзүңүз козгоп калыптырсыңар? Ушул маселе кандай чечилип атат? Же дагы деле орусча сүйлөшүп атасыңарбы? Жок, негизи мен кыргызчаны жакшы эле билем. Кыргызча сүйлөп эле келгем. Эч качан мен ой кыргызский не знаю деген болгон эмес да. Жолдошумдук деле ошондой. Ал деле кыргызча сүйлөшөт. Анан эми жаштыкка салып кээ бирде, эми азыр эмес, кээ бирде мурун мындай орусча эле сүйлөп экөөбүз көнүп калыптырбыз да, жолдошум экөөбүзчү. Ага башында кыйын болчу экен, ал айтчу да. Бирок эмнеге мен анда ойлончу эмес экенмин. Анан балдарым менен деле, өзүмдүн балдарым менен деле кыргызча, орусча сүйлөшүп жүргөндө эми садик аз балакчага деле орус балакча барат да. Анан көп мындай негедир ойлонгон эмесмин. Балдарым мындай кыргызча билбей калат деп. Анткени менин ата-энем деле биз менен орусча деле сүйлөшкөн, кыргызча деле сүйлөшкөн. Мен орус класста окугам, университетте деле орус группада болчумун. Анан мындай кыргыз тили менен эч кандай бир кыйынчылык көргөн жокмун да. Анан мен балдарым деле ошондой эле болот деп, мен мындай ошондой ойдо эле жашап жүрө бергем. Анан неге интернетте азыр аябай кыргыз тили пропаганда болуп атат да. Көп блогерлер көп кыргызча алып бара башташты. Анан негедир сизди деле көрсөм, сиз мындай кыргызча алып барасыз. Анан дагы бир 2 блогерди көрсөм, мындай кыргызча көбүрөөк сүйлөп башташты да. Анан кой деп ошондо ойлоно баштадым да, кой. Анан кыздарыма барып айттым. Кыздарым, эми кыргызча сүйлөп аракет кылалы. Бул биздин тилибиз, биз Кыргызстанда жашайбыз деп. Анан улуу кызым ой, мама, нет деп ушинтти да. Анан кийин я кыргызча не знаю деп ушинтти да. Анан аябай өзүмдү мындай жаман сездим. Мындай катуу тиеткен, ушинтип айтса мен мындай мени каккандай эле болду да. Анан ойлондум да, так, проблема өзүмдө, өзүм ошону чечишим керек. Эми аракет кылып атам, кээ бирде унутуп коем, кээ бирде. Эми улуу кызым 5-ке келип калды, 5 жыл орусча сүйлөшүп, анан кыргызча сөз түшүнөт. Кой, ай, бас тур, кийин туалетке бар, тигин деген баарын түшүнөт. Анан мындай толук бирок кыргызча сүйлөбөйт да. Биз эми Бегайым тил маселесин сүйлөп калганда сиз жаш мундун өкүлү болуп каласыз да. Канча дагы? Азыр жашыңыз канчада? 29. 29, эми баары жаш. Сиз курактагы сиздин курбуларыңыз дагы ойлошу көбү мындай ойлойт да, менин балам кайсы тилде сүйлөсүң боло берет депчи. Анан сиз азыр эми кызыңыз, улуу кызыңыз канча жашка чыгып калды? 5-ке чыгат буюрса. 5-ке чыкканда сиз ойлонуп баштаптырсыз да. Сизди мүмкүн бизди көрүп жаткан ата-энелер дагы
демек тил биздин эне тилибизди билбей жатат деген нерсени канча жашында ойлонуп калат экен деген эмеде таризде сурап калдым да. Анткени буга чейин сиз деле бул нерсени ойлонгон эмессиз да, туурабы? Балдарым кыргызча билбей калат депчи. Толугу менен ойлонгон эмес, мен эмнеге мындай уверенность бар болчу да, эми биз сүйлөгөндөн кийин сүйлөйт, эми Кыргызстанда жашайт, көп эле нерсе кыргызча, анан сүйлөйт деп эле ойлоп жүрө бергем да. Анан жанагынтип айткандай ошо айтып атам го, катуу тийип мындай кадимкидей ойлоно баштадым да, кой муну менен иштеш керек, бала менен сүйлөшүш керек деп. Анан айлана тегеректи карасам, көп эле нерсе чындыгында орусча экен да. Орусча, анан кичинекей балдарга мындай мүмкүнчүлүк жокпу кыргызча билгенге. Телевизорду көрсө деле жалаң орусча мультфильмдер чыгат. Ошондон деле баштаса болот да. Эми балаңыз телевизор көрөбү? Мисалы сиз үйдөн мындай бош убактыңыз жок, эми үй тиричилиги болот, же иштейсиз, же болбосо дагы бир нерсе болсо, эми бала сөзсүз түрдө бир күндө жарым саат, 1 саат, 2 саат болсо деле телевизор көрөт да. Ошондо деле кичинесинен баштап кыргызча каналдарга коюп, кыргызча мультфильмдерди көргөзүп, ошентип деле баштасаңыз, мындай ойлойм, анын дагы бир жыйынтыгы болот депчи. Бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр эмне эле тил жагын сурай берет, кимдин канча иши бар деп ушинтип ойлонгондор, жазгандар да болушу мүмкүн. Бул маселени көтөрүп жаткан себеби биздин да канал кыргыз тилинде, эне тилибизде болуп жатат. Көп ата-энелерди ошол нерсе дагы аябай ойлондуруп баштаптыр да. Балдары орус тилде чыгып, өздөрү ата-энеси кыргызча билсе дагы балдар билбей жатканын. Ошондуктан биздин көрүп жаткан көрүүчүлөр бизге мындай туура түшүнүп кала алат деп ойлойт. Эмне эле тилге эле асылып калды, эмне эле тилди сурап атат деп ойлонуп калбасыңар үчүн ушуну айтып жатабыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай ишкер айымдар рубрикасына өзүнүн жакшы көргөн хоббисиненби, жакшы көргөн бир нерсесинен баар тапкан ийгиликтүү айымдарды тартып баштадык. Эгерде сиздердин кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо, же болбосо мени да тарткылачы деген сыяктуу колдоо иретинде болсо, жазып комментарийге жаза кетиңиздер. Эмне иштерди кыласыз, кандай ишт алып барасыз. Колдоо иретинде катарында биз дагы караштырып тартканга макулбуз. Ал эми бүгүн Бегайымды эмне үчүн тартып жатабыз? Эң биринчи кезекте Арсендин жубайы болгондон эмес. Ошол өзү бул ишке чейин 12 жыл, 10 жылдан ашуун ушул чөйрөдө иштеп, өзү ошондой бир кыялдарга жетип, ошо кичинекей кезинде эле өзү айткандай Италиянын картасын карасаңыз, чындыгында эле мындай өтүктүн формасында да, ошого чейин көңүл буруп, көп эле ийгиликтүү ишкер айымдар менен мындай сүйлөшө келсек, ошол азыркы иш алып барган ишмердиги бала кезинде эле бир кандайдыр бир нерселерден кабар берген да. Ушул азыр Бегайым айткандай, ушул картадан карап койчу элем, ошентип айланып келе бул Италиянын сумкаларын сатып жатат, буюрса бут кийимдерин сатам деп жатат. Бегайымга ийгиликтерди каалап, азыр Бегайымга анда эркин микрофон берейик. Ал эми сиздерден бул көрсөтүүдөн суранычыбыз. Менин жоолугумду жакшылап тагып албайт белеңиз, же Бегайымга каратып бир сын айтпастан айымдар бири-бирибизди эле колдоп эле койсок, жана ушул видео менен бөлүшүп, жакындарыңызга бөлүшүп койсок, биздин жалпы командабызга чоң сиздердин жардамыңыздар болот. Анда сөздү Бегайымга беребиз. Урматтуу аялдар, келинчектер, ишкер айымдар, ушул бүткүл аялдарга кайрылат элем. Сиз кылып аткан нерсе бул эң сонун нерсе. Эгерде үйдө отурсаңыз, тамак жасасаңыз, балдарды карасаңыз да бул чоң жумуш. Эгер бир ишиңиз бар болсо, жеке аны алып барып атсаңыз, ал дагы чоң жумуш. Экөө бири-бирине мындай тең келгендей эле жумуш деп эсептейм. Өзүңүздө эч качан мындай бирөөдөн кем сезбеңиз. Ошо сиздин өзүңүздүн жашооңуз сиздин гана колуңузда. Өзүңөрдү жакшы көргүлө, өзүңөргө көңүл бургула. Эгерде сизге бир ошол эле жолдошуңуздан мындай внимание жетпей жатса, ошону айтып, ачык сүйлөшүп, ошону сураш керек да. Анан эгер үйдө отура албасаңыздар, кичинекей балаңыз менен азыр мүмкүнчүлүк аябай көп. Азыр курс дегендер толтура. Мисалы, Кытай курсунда эле окуп алсаңыз, үйүңүзгө бир закуптарды кылып, ошону сатып, бир идея көп, аябай көп. Тармактардан, соц тармактардан көрсөңүз болот. Эч нерседен коркпоңуз, кылып көрүңүз сөзсүз түрдө. Анан ошо биздин магазинди көрүп алдыңыздар, таанышып алыңыздар, келип тургула, барыңыздарды күтөбүз.
Ошо көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менде паразит сөздөр көп. Ага көңүл бурбаңыздар. Мен азыр кыргыз тилин туура, мындай нукура сүйлөгөнгө ошол жолдомун. Анан ошо жылдыз эжеге да чоң ыраазычылык, ошо чакырып, көңүл буруп, ошо чоң рахмат. Жана бардык съемочный группага дагы чоң ыраазычылык билдирем.